18-уктуруу. Кийинки 1959-жылы мен диссертациямды жактап алдым. Жактаганда кедейчилик, анчамча жууп коеюн деген оюм бар эле. Эчтекем жок деп турсам, ага туугандар колунан келген жардамдарын көрсөтүп, үйүмө кой, тоок, ун, алма дегендер толуп чыкты. Ошентип атсак, үйгө бир жаш эле зың кыйган аял бойго жеткен кыз менен кирип келди. Дегенде мен чочулап тааныган да жокмун. Кирип келип эле мени басып жыгылды. Бетимден өп, жалынып, ыйлап атат. Бир аздан кийин тааныдым. Баягы катып калган кемпирдин шеги да жок. Зың кыйган, соп-сонун жаш эле аял экен. Жанындагысы жалгыз кыз экен. Күйөөсү армиядан кайтыш болуптур. Ушул бечара аял нарында менин диссертация жактоом болоорун угуп алып, бир семиз коюн, бир мешок унун алып, жүк тартуучу машинага салып алып жетип келиптир. Ошондон көп жылга чейин кат жазып турушту. Кызы кийин аялдар институтуна кирип, бүтүп кетти окшойт. Кийинчерээк кабары чыкпай калды. Эмне болгонун билбейм. Ошентип нарында 2 айга чейин иштеп калдым. Көптөгөн операцияларды өтө ийгиликтүү жасап, айыктырып, алкышын алып келдим. Жусуп Байкуш көрдү. Иштеген кишинин ийгилиги болсо, эл арасында чоң кадыр-баркка жетесиң. Кез-кези менен Жусуп аял экөө, "Маке, 1-2 ай келип иштеп бербейсиңби?" дешет. Мен жок дейм. Себеби Байкуш кыргыздар бул жагынан мактансак болот. Ошол убактагы кыргыздарды айтып атам. Жусуптукуна жатып жасаган операциялардын туугандары күнүгө кымыз, кооз алып келет. Кетээрде ушунчалык сый урмат менен узатышты. Жусуптукуна 5-6 кооз келди. Кийин Фрунзеге келген сайын Жусуптан: Жусуп, баягы мага келген коозулар канча жыл өтүп кетти. Ошондон бери төлдөп атып, менин эсебимде көп эле болуп калды. Качан алып келесиң?" деп тамашалап калчу элем. Жусуп Байкуш: болот, маке, болот" деп койчу эле. Келип иштеп жүрөм. Ассистент болуп жарым жыл өттү. Бир күнү эле министрликке Шубладзе чакырып атат дейт. Шубладзе ал убакта республиканын башкы хирургу эле. Келип кирсем, Шубладзе: "Мамбет, нарындан, элдин атынан, областтык саламаттык сактоо уюмунан чоң кат келди" дейт. Мурун чочуп калган жайым. Анда Шубладзе мединститутта директордун орун басары эле дебедимби? "Азыр тияктан чыгып кеттим. Нарындан бир балам келген экен" деди. Шубладзе укмуштай митаам киши көрүндү. Сезе койду. Мурунку таржымалымды дагы жакшы билет. "Мамбет, бул жолу жакшы кат келди. Булар сени бизден, министрликтен сурап жазыптыр. Мамакеевди бизге жок дегенде 2 жылга областтын башкы хирургу кылып жиберсеңер деп. Кандай дейсиң? Көңүлүң болуп баргың келсе айт. Биз жиберебиз. Министрлик дагы каршы эмес. Нургазиева министр болуп калган. Ойлон" деди. Мен да ойлоноюн деп кеттим. Турмушубуз начар эле. Тиякты көрүп келдим да. Чынында барсамбы деп ойлоп калдым. Үйгө келип Сокенге кеңешсем, "Өзүң бил" деди. Эртесин Максим Ефимовичке айтып, болгонун түшүндүрүп бердим. Максим Ефимович мени карап туруп: "Сен өзүң кандай дейсиң? Баргың келеби?" деп сурап калды. Мен: "Максим Ефимович, кичине оңолуп алгыча" десем эле: "Баргың келип калган экенсиң да" деди. Мен унчукпай калдым. Максим Ефимович дагы бул жерден көз ачыктык кылды. Кийин ойлосом: "Мамбет" деди. "Мен каршы эмесмин. Бир жагынан. Экинчи жагынан, барсаң көнүп кетесиң. Ээн эркин басып каласың. Анан ичкиликке ой баштайсың. Ошентип жүрүп 2 жылда эмес, эч качан келбей каласың" деп турат.
Ошон үчүн менин тилимди алсаң, барып отказ кыл. Сенин ордуң бул жерде, деп койду. Ошол замат шубулдап барып: Борис Константинович, мен ойлондум, барбайм, деп чыгып кеттим. Дагы профессорум экинчи жолу сактап калды. Чынында ошондо күнүмдүк оокатка кызыгып кетип калсам, эмне болот элем деген чоң суроону эмдигиче өзүмө коем. Жусуп байкуш өзүнө карадыбы, андан кийин телефон чалып, келип да азгырып жүрдү. Мен: Жусуке, агитацияңды токтот, барбайм, деп катуу кагып койдум. Андан кийин ишим ийгиликтүү жүрүп калды. Айрыкча хирургия боюнча. Бир аздан кийин дагы Шубладзе чакырып атат дейт. Дагы эмне бала болуп кетти, деп чуркап келдим. Шубладзе дагы жылмайып, тили укмуш, тосуп алды. Мен: Борис Константинович, дагы эмне болуп кетти, деп сурап калдым. Шубладзе: эчтеке болгон жок. Отур, сүйлөшөлү, деп айтып кирди. Туберкулез ооруканасына бир грузин хирург Цулукидзе Арчил келип иштеп атат. Анда мен аспирант элем. Цулукидзе Арчил келип, өпкөгө операция жасай баштаганын уккам. Анысы ийгиликтүү болду. Шубладзе: ушул грузин бүгүн бар, эртең жок. Сен ушуга 6 ай барып иштеп, үйрөнүп кел, дейт. Борис Константинович, мен аспирант болсом, 6 ай ал жакта жүрсөм, ишим эмне болот? Десем: 6 ай аспиранттыгыңды мөөнөтүн узартып беребиз, деп жөнөттү. Келип, Максим Ефимовичке айтсам, бар, деди. Себеби буга чейин республикада өпкө, жүрөккө операция жасала элек. Жасалса да ийгиликтүү болбой келаткан. Туберкулез ооруканасы алыс. Совет көчөсүнүн аягында, тери заводунун жанында экен. Анда машина жок. Ошого күнүгө жөө барып келем. Азыр машина менен дагы бар десе барбайм. Жумуш жок болсо. Барып, узун бойлуу, 40-тан ашкан, өңдүү түстүү, мурутчан грузин экен. Дагы бир врач жардамчысы, Иерусалимский Леонид деген өтө сулуу адам. Менден 1-2 жыл мурун институтту бүткөн. Мени жакшы кабыл алышты. Ал убакта өпкөгө операция жасоо башка клиникаларда жок кеселе. Мен үчүн жаңылык болду. Күнүгө, күн алыс өпкөгө операцияны Арчил жасайт. Наркоз, новокаин менен. Анда азыркыдай шарт жок. Оорукана эски, аспаптар деле начар. Мен Иерусалимский экөөбүз операция болгон сайын ассистент болобуз. Өпкөнүн анатомиясын, операциясын өзүмчө окуп, үйрөнө баштадым. Туберкулез оорусу өтүшүп кетип, өпкөнү жеп жибергенде, чирип, ошол чириген жери керектен чыгып, дем чыгарууга катыша албай, ириңдеп, каверна деп коебуз, оорлошуп кетет. Бул каверна ачылып, жеп отуруп, дем алчу түтүкчө ачылса, ошондон тартып оору эл үчүн, үй бүлөсү үчүн өтө коркунучтуу. Себеби жөтөлгөн, дем алган сайын туберкулездин микробу какырык менен тышка чыгып турат. Микроб аба аркылуу башкаларга, чогуу жашагандарга жугуп турат. Хирургиялык жол менен айыктырганы ошол. Чирип, ириңдеп кеткен каверна болгон өпкөнүн бөлүгүн толугу менен алып салмай. Операция көпкө, кээде 5-6 саатка созулат. Жасап аткан оорулуунун ал акыбалы операция убагында кээде кан басымы түшүп кетип, начарлай баштайт. Ошол убакта операцияны токтотуп туруп, дары-дармек куюп, оңолгуча 15-20 минуттай убакыт кетет. Ошол эс ала калганда Арчил, Леонид экөө оозгу үйдө клизма жасоочу аппарат бар. Анын ичине 2 литрге чейин суу атат. Тактачада илинип турат. Тышынан марли менен ороп койгон. 1,5 метр келген резина шинасы. Орто ченинде ачып жаап турчу кыпчыткычы бар. Ушуну ошол эс алган убакта алмак-салмак ачып, соруп ичишет. Мага бир топко чейин ич деп берген жок. Бир топ күндөн кийин
бири-бирибизди жакшылап таанып калгандан кийин Арчил: "Эми Мамбет, сен да сооруп ич", деди. Сооруп жиберип, түкүрүп жибердим. Көрсө, анын ичине сүт, айран, анан спирт кошуп коюшуптур. Мен ичпейм деп ичпей койдум. Арчил: "Өзүң көрүп турасың. Операция көпкө чейин созулуп атат. Биздин да алыбыз кетип чарчап турабыз. Жакшы сездирип, күч кубат берсин үчүн ушундан кичине ичип койсо эчтеке болбойт", деди. Андан кийин мен да үйрөнүп сора баштадым. Чындыгында эле анчейин зыяны жок экен. Жүрүп отуруп, Арчил экөөбүз өтө жакын дос болуп кеттик. Күн түн дебей, кайда барса мени ала жүрчү болду. Эл арасында авторитети өтө тез өсүп, радиодон, газеттерден тез бере баштады. Операция жасалган оорулар жакшы сакайып кете баштады. Жакшы болуп кеткен 4 адамды хирургиялык коомго көрсөткөнү алып келдик. Хирургтар Ахунбаев, Фридман, Круглов баш болуп кол чаап тосуп алышты. Оорулууларды көрсөтүп бүткөндөн кийин дагы кол чаап узатышты. Себеби айтпадымбы? Буга чейин башка хирургтарда мындай ийгилик боло эле. Арчил өзү өтө март, кол ачык, жөнөкөй, сүйлөгөнү укмуш. Аялы жок. Кийинчерээк ушул биздин мединституту бүткөн грузин кыз бар эле. Ошого үйлөнүп, бир кыздуу болушкан. Түнкүсүн тез мени ээрчитип алып, ресторанга киргенде эле: "Арчил музыканттын бригадириби? Жалгыз грузинге кыргызча музыка ойнойсуң" деп чакырып алып акча берет. Бир аздан кийин келет музыканттар. "Билгенибизди ойноп бүттүк" деп. Арчил кайра акча берет. Кайталы деп. Бир күн орустар: "Эмне үчүн орусча музыка ойнобойсуңар" деп чатак чыгара баштады. Андан кечирээк көчөдө баратканда такси деле анчейин жок. Кокус өтүп бараткан такси болсо, Арчилди көрө койгону ошол замат машинасын токтотуп: "Арчил, жылбай ушу жерде тур. Мен азыр мына клиентимди таштап келе коеюн" деп жөнөйт да кайра бат эле жетип келет. Айтпадымбы? Авторитети эл арасында укмуш болуп таркап кеткен деп. Дагы март жагын айтпадымбы? Ресторанга, таксиге акча төлөгөндө санап бергенин көргөн жокмун. Колуна тийгенин санабай эле карматчу. Дагы бир укмуш жагы, өзү көрктүү адам эле. Аялдар талай баштады. Эми көп жыл өтүп кетти. Ал адамдар жок. Айта берсе болот го. Бир күнү Арчил: "Мамбет, жүр" деп ээрчитип алды. Эл артисти, Казаков орус драма театрында иштеген жакшы артист эле. Радиодон ушул артист Арчил жөнүндө көркөм жазылган текстти окуп бергенин билем. Аялы жап-жаш. Кийинки аялдарынан болуш керек. Ошол аялды байкап келели деп болбоду. Мен: "Арчил, анын күйөөсү бар эмеспи?" десем: "Аны мага кой" деди. Эки бөтөлкө ара калды. Москва көчөсүндө. Ошондо деле азыркы парк бар эле. Үйү ошонун маңдайында. Анда Чыңгыз, Касым, Райкан, Сооронбай, Бейшеналиев жана башка көпчүлүк жазуучулар ошол үйдө турат экен. Бардык. Мен аларды көп тааныбайт элем. Тиги артист аял экөө тең Арчилди тааныйт экен. Аялы экөө эле экен. Үйүндө жакшы кабыл алышты. Аялы анча-мынча закуска алып келди. Арчил алып барган арагын артист экөө иче баштады. Арчил грузинче тос айтканга маш эле. Өзү дагы укмуш ишчү. Бирок мас болуп шалдырап калганын көргөн жокмун. Эки бөтөлкөнү экөө бүттү. Тиги артист жакшы деле бир топко барып калган киши экен. Шалдырап кызып калды. Бирок жыгылбайт. Арчил мага шыбырап: "Муну алаксытып сүйлөшө тур. Мен дагы бир бөтөлкө арак алып келе коеюн" деп чуркап кетти. Тез эле келди. Дагы сайрап отуруп, артистке алдырды эле. Артист бечара жылып эле үстөлдүн астына жыгылды. Арчил: "Эми бул үйдө биз кожоюн. Кел, жардамдаш" деп артистти сүйрөп көтөрүп, жатаканасына эси учу жок жаткызып койдук. Аялы өлүп баратат Арчилге. Арчил мени тышкы үйгө отургузуп, туруп тур деп, тиги аял менен бир үйүнө кирип кетти. Мени тиги аял көзүнө да илген жок. Көрсө,
Арчилди көздөп жүргөн экен. Бир топтон кийин чыгышты. Кызарып татарып бир аз отуруп кеттик. Жолдо келатып Арчил төшүн көрсөттү. Грузин эмеспи? Төшү деле жүнүнөн эти көрүнбөйт. Арчил мага көрсөтүп, төшүнүн эки жерин аябай көгөртүп салыптыр. Мен байланыш бар беле десем, жок деди. Бирок ыраазы болуп калыптыр. Андан кийин деле ошол методко салып кезигип жүрдү окшойт. Меди институт Арчилди сурап, 6-курска дагы лекция окуп жүрдү. Кийин менин убактым бүтүп, өз ишиме кеттим. Жүрүп отуруп, жаңы имарат салынып, туберкулез институту ачылып калды. Хирургия жагын Цулыкидзе башкарып, институттун директору Нишанов деген өзбек болуп калды. Бул адам улгайган. Ысык көлдө областтык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген киши эле. Көп деле тааныбайм. Ушул киши Арчилдин артынан түшүп, изилдеп, же документтер менен шектенгенби, билбейм. Институтту Грузиядан, Тбилисиден бүткөн. Эски документтери бар экен. Же ошондон шек санаганбы? Нишанов дагы көптү көргөн, көптү билген киши болсо керек. Ошону билейин деп Грузияга, Тбилисиге кат жөнөтөт. Ушундай адам Цулыкидзе баланчанчы жылы силерден бүткөн экен деп. Тбилисиден жооп келет. Мындай студент болгон эмес деп. Ошондон тартып Нишанов артынан түшүп изилдей баштайт. Чындыгында Арчил институтту бүтпөптүр. Ошондон чоң чатак чыгып иштен айдалат. Арчил Алматыга барып, мамлекеттик экзамен берип, диплом алып келет. Аны жаратышкан жок. Ошентип Арчил кетет. Кетип Татарстанга барат. Барса, ал дипломун жаратпайт. Кайра 5-курска отургузуп бүткөзөт. Бүткөндөн кийин Уфага туберкулез институтуна хирург болуп иштеп, илимдин кандидаттыгына тапшырып, кандидат, бөлүм башчысы болуп иштеп жүрөт. Ошону менен менин байланышым жок. Кезикпей калдык. Бир жылы Украинада хирургтардын бүткүл союздук конгресси болду. Ошондо түн ичинде саат 11-де Украина мейманканасындагы бөлмөмө баратсам, артымдан «Мамбет» деп бирөө кыйкырып калды. Бул ким болду? Мени тааныган деп артымды карасам, Арчил. Эки зор адамды колтуктап сүйрөп алыптыр. «Мамбет, ушул жерде туруптур. Мен азыр келем», деди. Бирөөнү көрсөтүп, бул Татарстандын саламаттык сактоо министри. А мунусу институттун ректору деп түшүндүрдү. Мен күтүп турдум. Тез эле келди. Экөөбүз кучакташып, абдан жакшы көрүштүк. Баягыдай эле «Жүр ресторанга барып, бир сүйлөшүп алалы. Мен сени сагындым», деди. Ресторанга кирип, көпкө чейин чер жазыштык. Ишим жакшы, иштеп атам. Турмуш дагы жакшы, деди. Жакшы иштеп кетерине менин көзүм жетчү. Ошондо институтту бүтпөсө дагы операцияны укмуштуудай жасоочу. Теория жагынан билгени дагы кыйын эле. Анан 6-курска лекция окуганычы. Ошол жерден сурап калдым. Кеткенине мен эмес, көп эле кыргыздар өкүнүп калдык. Мен эмгиче түшүнбөйм. Чын эле институтту бүткөн жок белең, деп. Чын эле бүткөн эмесмин, дейт. Анан кандайча үйрөнүп калдың, десем, окуп жүргөндө уруш убагы 6 студент бир машина буудай уурдаганбыз. Ошондо 6 жылга кесилип кеткенбиз. 3-курсту бүтүп калдым эле. Түрмөдө бир белгилүү профессор кесилип жаткан экен. Ал киши жатпай эле врач-хирургтук кесибин иштеп жүрүптүр. Менин Меди институттун студент экенимди билип, ошол киши жанына алып жүрүп үйрөттү. Өзүм да аракет кылып үйрөнүп алдым, дейт. Чыккандан кийин Карагандыда иштептир. Тиги диплому чынында эле жасалма болуш керек. Менин ушул күнгө чейин таң калганым, жасалма диплом менен
ушундай хирург болуш бул укмуш. Өзү таланттуу, эмгекчил адам болуш керек. Эми азыр диплому бар адамдардын иштегенин көрүп жүрбөйсүзбү? Ушул убакта арчыл барбы жокпу билбейм. Ассистент болуп иштеп жүрөм. Кафедра экиге бөлүнүп, эски орунга эгембердип калып, биз Максим Ефимович, ассистент Бадалова, Янович, Шашина, Айдарбекова, мен болуп темир жол ооруканасына көчүп кетпедикпи? Алыс, жөө барып келип, оорукананын хирургиянын шарты жок. Ошентип жүрүп, азыр мен иштеген оорукана 2 кабаттуу хирургия бөлүмү, поликлиника, терапия бөлүмү салынган. Оорукана Ленин заводуна караштуу экен. Мында башкы врач жана хирургия бөлүмүнүн башчысы Нигматуллин Константин Семенович. Өзүнүн татарча аты Касым Салахуддинович болсо керек эле. Айлабыз кетип, студенттер окууга шарт жок. Базабыз жок кыса. 6-5 курс окуйт биздин кафедрада. Бул бүтүрүүчү курстарга накта практика болуш керек. Бул жер кечиктирилгис хирургиянын борбору. Оорунун, операциянын үстүндө ойлонуп отуруп, студенттер окуп, практика алууга өтө ыңгайлуу. Нигматуллин менен сүйлөшүп, адегенде эле окуу базасы болсун деп, студенттерге ооруларды көрсөтүп кетмей болдук. Башка укугубуз жок эле. Себеби Нигматуллин ал убакта бул жерде жалгыз кожоюн. Эмне десе закон. Эч ким каршы айта албайт. Макул болуп уруксат берди. Бир аздан кийин мага түнкүсүн дежур болушка уруксат этти. Себеби хирургтар жетишпейт экен. Кийин үйүр алышкан соң билдим. Иштеген хирургтардын баары орус аялдар. 1-2 эркек хирургтары бар. Нигматуллин эмне десе кыңк этпей угушат. Ачуусу келип бакырганда туалетке кире качып жашынганын көрүп калдым. Мен түнкүсүн дежурстводо күн-түн дебей ушул күнгө чейин тез хирургиялык жол менен айыктырчу оорулар келет. Ошолорду активдүү жасай баштадым. Тажрыйбам болуп калган. Ишим илгерилей берди. Врачтар да сезип, кичине мамилелерибиз оңолуп, бирок Нигматуллиндин ою бузула баштады. Жактырбай, сөгүп дегендей, өзүнүн желдет медсестралары бар экен. Аларды күн-түн дебей менин артыман аңдытып койду. Түнкүсүн мен дежурт эткенде менин эмне дегеним, баскан турганыма чейин эртеси Нигматуллинге жетип турду. Айткан, сураган суроосуна карата бардыгы туура, көрүп тургандай. Кийин сезип калдым тигилердин аңдаганын. Ар күнү айтып эскертчү. Кокус жогору жактан чоңдор түшүп калса, мага дароо телефон менен кабарлап тургула. Аларды мен өзүм гана операция жасайм деп. Бир күнү мен дежур болдум эле. Эртеси келер замат бышылдап келатат. Мени дурак, прозевали, мени эмне чакырган жоксуң деп. Мен Константин Семенович, чоңдордон эч ким түшкөн жок. Эмнеге прозевали? Десем, ачуусу келип, дагы чуркап отуруп, 2-нчи кабаттагы бир палатага кирди. Мен артынан калбай чуркап кирдим. Оору таржымалын көтөрүп алган. 6 оору жаткан тиги таржымалдагы фамилияны карап, ким деди эле. Бир кыргыз сакалдуу абышка мен деди. Жанына отура калып, эс алып, бир катуу үшкүрүп алды. Эс алып, абышканы көрүп чыктык. Түнкүсүн мен аппендициттен приступ болуп келгенин жасагам. Коридорго чыкканда Нигматуллинден эмне болуп кеткенин сурадым. Ошондо оору таржымалын көрсөтүп, муну көргөн жоксуңбу дейт. Көрсө тиги абышка СССР жогорку советинин депутаты экен. Абышка Москвага сессияга барып келатып приступ болуп ооруп бизге түшүп атпайбы? Нигматуллин депутат десе, жогору жактан чоң кызматкер түшүп калган экен деп жүрөгү түшүп калыптыр. Кийин байкап калдым. Нигматуллин орун басары
правком, башкы бухгалтери төртөө күнүгө түштө саат 1-де тамак жасаган жерге ашканага барып, тамактын пробасын текшерет. Оорулууларга берчү тамакты диет врач же жөнөкөй эле врач берерден мурун текшерип, ичип көрүп, анан уруксаат берет. Ойлодум. Кандай булар төртөө текшерет деп. Бир күн акырын ашканага ошолор ичээрдин алдында барып көрдүм. Көрсө, бир бөлмөнү ашканадан бошоткон столду укмуш жасаган. Ар түрдүү тамактар. Мунун баары оорулууларга берчү тамактар. Ал убакта 1-ci столдон 15-ci столго чейин укмуш тамак берчүле. Бир топ күндөн кийин 5 минуткада Нигматуллинге суроо бердим. Эмне үчүн тамакты текшериш үчүн төртөөңөр барасыңар? Деп. Жооп бере албай такалды. Мен айттым. Мындан кийин кезектешип, алмашып, даам текшерип жүрөлү, деп. Ошондон кийин төртөө барбай калды. Бир күнү обход жасап атам. Бир палатага келгенде Людмила Петровна деген өтө толук жаш аял бар эле. Мага түшүндүрдү. Бир орус оорулуу адамдын көптөн бери ашказанында жарасы бар экен. Өтө арык. Ошол айыгып отуруп, жарасы тырык болуп бүтүп, азыр ашказаны бүтөлүп, тамак өтпөй калыптыр. Мен карап көрүп, эртеңкиге операцияга даярдагыла дедим. Менден кийин баягы желдеттери Нигматуллинге жеткизишсе керек. Тез эле шашып келип, обход жасай баштады. Баягы палатага келгенде дагы Людмила Петровна маалымат берип, эртеңкиге ассистент Мамакеев операция дайындады деди. Врачтар: менин студенттерим болуп турабыз. Операцияга дегенде Нигматуллин: "Что? Кто назначил?" деп чочуп кетти. Людмила: "Мамакеев", деди. Ар жак бер жакты карап мурчуюп, көзүн аңтарып, ачуусу келип: "Отменить!" деп басып баратат. Мен ошол замат: "Нет, назначить!" десем, маңдайыма тура калып: "Кто ты такой?" дейт. Мен: "Ассистент Мамакеев", дедим. "Я здесь хозяин. Я распоряжаю, кому что делать", деп кыйкыра баштады. Мен: "Константин Семенович, менин дагы правам бар го", десем: "Жок, сен келип кеткен коноксуң. Мен сага убактылуу сабак өткөнгө уруксаат бергенмин", деп өкүрө баштады. Мен республикада саламаттык сактоону түзгөм, негиздегем, мен депутатмын, деп кыйкырып кирди. "Сага али көп бар, мага бирдеме дешке", деп. Ошол жерден баягы менин тормозум бошоп, маңдайына тура калып: "Сиздин бүгүндөн тартып Чыңгыз хандыгыңыз бүттү. Буга чейин эмне кылам десеңиз, жасап келгенсиз. Себеби Кыргыздан врач кадр жоктугунан пайдаланып. Азыр ары бери тегерегиңизди карасаңыз, сизге окшогон Чыңгыз хандар өсүп өнүп келатат. Эсиңизде болсун. Сиз азыр кылтылдап бутуңузда араң турасыз", деп көзүнө колумду кесип көрсөтүп: "Эсиңизде болсун. А мен болсом ишенимдүү бек турам", дедим. Бул дагы Эгембердиевке окшоп: "Мен ЦКга барам. Сени бул жерден жоготом", дейт. "Бара кой. Кимди ким жоготорун көрүшөбүз", деп мен калдым. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабиятты уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.